Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Сиздер менен көптөн бери түз байланышка чыга элек болчумун. Бүгүн атайын түз эфирге чыгып, сиздерге атайын кайрылуу жасап коюуну туура көрүп отурамын. Урматтуу мекендештер, эң оболу мен элибизге, жалпы калкыбызга, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго, парламентибизге, жалпы депутаттарыбызга ыраазычылык билдирип коеюн деп чечтим. Анткени бүгүн мына өзүңүздөр күбө болуп, бир топ чечимди урматтуу президентибиз кабыл алды. Бүгүн мына 12 октябрда биздин өкмөттүн курамынын 4 февралда бекиген курамы, андан кийин 5 майда бекиген министрлер кабинетинин иштегенине толук эсептесек 250 күн болуптур. Бул күндөрдө ар кандай күндөр болду. Мен айтар элем, биздин негизги принцип буга чейин дагы парламентте айттык элек, таза иштөө, элге кызмат кылуу, колдон келишинче күн дебей, түн дебей кызмат кылуу болчу. Мен ойлойм, ошол максатыбызга жеттик. Биздин ушу негизги принцип таза деп айттым, принцип менен иштөө. Ушул таза иштөөнү биз мурас катары калтырдык деп мен терең ишенем. Албетте, урматтуу кыргызстандыктар, биздин ишибиздин кандай болгонуна бааны албетте биздин элибиз берет. Мен ошондуктан учурдан пайдаланып, чогуу иштеген биздин командага, администрациянын кызматкерлерине, министрликтердин кызматкерлерине, жерде иштеген жетекчилерге, жөнөкөй кызматкерлерге мен баарына терең ыраазычылык билдиремин. Биздин жумуштун кандай болсо дагы ушул алдыга жылышына ар бир кызматкердин салымы зор болду деп мен айтар элем. Дорогие граждане, друзья, хочу выразить слова благодарности в первую очередь народу Кыргызстана, уважаемому нашему президенту Садыр Нуркожоевичу Жапарову, парламенту за оказанное мне доверие. Мы работали в непростые времена. Главным принципом моей работы была и будет честность и открытость, конечно. Поэтому еще раз спасибо каждому из вас. Урматтуу мекендештер, мына бүгүн жаңы министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп Акылбек Үсөнбекович Жапаров дайындалды. Акылбек Үсөнбековичтин ишине мен ийгилик каалаймын. Командасы менен чогуу, мен ойлойм, Кудай буйрса, президентибиздин, элибиздин койгон талаптарын туура так аткарганга толук мүмкүнчүлүк жана шарттар бар. Учурда пайдаланып айтар элем, Акылбек Үсөнбекович менен биз чогуу жакшы жемиштүү иштедик деп айтар элем. Акылбек Үсөнбекович өзү тажрыйбалуу, тасыккан жетекчи, билесиздер, өлкөбүздүн өнүгүү өсүшүнө зор салымын кошот. Урматтуу мекендештерим, дагы бир жолу элибизге, президентибизге, Жогорку Кеңештин депутаттарына, жалпы мекендештерге мен ыраазычылык билдиремин. Эгерде ушул элдин мүдөөсүн аткарууда кандайдыр бир жетишкендиктерге биз жете албай калсак, мен элибизден кечирим сураймын. Мен каалар элем, жараткан Кудай элибизге тынччылык берсин. Эң негизгиси тынччылык болсун, аманчылык болсун, согуш болбосун. Мен ойлоймун, баары жакшы болот. Баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.